Урматтуу депутаттар, ойлогоңуздар, биз эле ушул карапайым элге каршы экен мыйзам алып келип алдык депчи. Бул жерде тескерисинче ошол ар бир мамлекет өзүнүн улуттук валютасы менен өзүнүн ошол улуттук валюта менен иштөө жагынан эгемендүүлүктү камсыздайт. Экинчиси, мына азыр 5 миллион деп киргизилген болчу, 300 миллион деп, 300 миң деп бул өкмөт сунуш кылып атат. Мына сиздер биринчи окууда аябай каршы чыккандан кийин, биз өзүбүзчө талкуулагандан кийин негизги маселе карапайым эл дегенде биз айыл жерине келди. Ойлойбуз да турабы, баардыгыбыз шайлоочулар ошол жактан негизинен. Мен мисалы үчүн 6 миллион, 7 миллион сом чөнтөгөн салып алып жүргөн айылдык кишилерди көрө элекмин. Үй дагы, машина дагы ошондой сумманы колунда бар, ошондой ишкердиги бар кишилер кылышат. А жөнөкөй карапайым эл үчүн бул эч кандай бир оордугу жок. Ошолор биздин шайлоочуларыбыз. Ошондуктан мына азыр биринчи окууда колдоп берсеңиздер, экинчи окууга 5 миллион болбосо 6 миллион дейли. Өкмөт 300 миң деп атат. Биз тескерисинче айтып атабыз, туура. Ошол айыл жериндеги элге чындыгында ал жерде айылдан банкка келиши дагы кыйын, бири менен сүйлөшкөн учурдагы сумманы, орточо сумманы эске алалы дагы бул мыйзамды колдоп бериңиздер. Бул азыр ошол бүт дүйнөдө ушундай неме өтүп атабыз. Мындай чөнтөккө салган акчаны унута турган убак келе баштады. Мына Кытайдын бир шаарында керек болсо карточка да колдонулбайт экен. Телефон менен борбордук шаарлардын биринде өздөрүнүн юани да иштебейт. Чөнтөгүндөгү банковский карточкасы да иштебейт. Телефон менен төлөп калыптыр бардыгын. Бүт бардык операция телефон менен. Азыр мына биз санатипте иштеп атабыз, бүт нерсени бардыгын өзүбүз айлыкты азыр наличкем албай калдык го. Бардыгыбыз түшүп атат эсепке, карточка менен иштеп атабыз. Ошондуктан карапайым элдин оордук келе турган маселелерин жалпы карайлы дагы ошол сумманы киргизип туруп, калган жагынан колдоп бериңиздер. Рахмат.